Казакстандын музыка аламынын жаркын өкүлү. Биринчи жолу атамекендик композитордун операсы Улуу Британиянын 4 шаарында аткарылат. Уникалдуу Де Брюс чыгармасы 14-кылымда бийлик курган Шотландия падышасына арналган. Аталган чыгарманын дүйнөлүк бет ачары ушул жылдын 1 айынын 17-синде Глазго соборунда өтөт. Ал эми 1 айынын 21-24 күндөрү жана жалган Куран айынын 3-үндө Болашак программасынын таланттуу магистранты Улуу Британиянын белгилүү 3 соборунда концерт берет. Казакстандык композитор диний имараттардын баарынын эгемендик үчүн күрөшкөн улуу монарх менен тыгыз байланышы бар экенин айтат. Ал Эдинбургдагы Ыйык Джайлс собору, Сент Эндрюс университетиндеги Ыйык Сальватор чиркөөсү жана Данфермлин аббаттыгынын ибадатканасы. Жалпы либретто Джон Барбустон Брюс аталышындагы орто кылымдагы поэмасына негизделген. Бул эмгек атамекендик өнөр ээсинин доктордук изилдөөлөрүнүн негизги бөлүгүн түзөт. Бүгүнкү күндө Рахатбек Абдисагиндин чыгармачылык фондунда 150дөн ашык музыкалык чыгарма бар. Ал 3 көлөмдүү операнын автору. Жаңы эмгегинин бет ачарына кылдат даярданып, күнүмдүк даярдык үстүндө жүргөн өнөрпоз спектакльге тарыхчылар, телеадистерин, акын жазуучулар менен органисттерди, костюм дизайнерлерин, ал тургай Ак Сөөк Брюс үй бүлөсүнүн өкүлдөрүн да чакырганын айтат. Сахнада шотландиялык опера ырчылары, дирижерлору жана актерлору өнөр көрсөтүшөт. Ал эми орган партиясын Рахатбек Абдисагин өзү ойнойт. Это не просто премьера оперы, именно этой оперы. Бул Брюс операсынын премьерасы гана эмес, бул собордук операнын жаңы жанрынын бет ачары десек болот. Бул толук опералык спектакль. Чыгарма сахнанын талабына толук жооп берет. Ошондуктан башка ролду ойногон адамдар, башка да партияларда ойногон актерлор, ырчылар ансамбль болот. Башкача айтканда, бул толугу менен театралдаштырылган спектакль. Анда болгон костюмдардын өзү ошол доорго мүнөздүү болуп реконструкцияланган. Постановка, которые с точностью не просто похожи на костюмы тех времен, а по сути как бы являются точной реконструкцией костюмов тех времен.